Жыл сайын дүйнөлүк коомчулук 18 майда эл аралык музей күнүн белгилейт. Бул датанын Улуттук банкка кандай тиешеси бар деген суроо туулушу мүмкүн. Тиешеси бар, анткени Улуттук банктын нумизматикалык музейи бар. Так ушул нумизматикалык музей тууралуу бүгүнкү түз эфирде сөз кылмакчыбыз. Алыстабаңыздар. Сиздер менен мен Асель Акматалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. 1 минуттан кийин маегибизди улантабыз. Эфирде биздин коногубуз кошулмакчы. Андан соң ушул нумизматикалык музей тууралуу кененирээк маалымат бермекчибиз. Музейлер күнүнө карата кандай иш-чаралар болот, бул туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биздин буга чейин анонс бергендей, биздин дагы коногубуз түз эфирге чыкты. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу Instagram колдонуучулар? Биз түз эфирибизди баштайбыз. Жогоруда айтып кеткендей, бүгүн музей күнүнө карата нумизматика музейине саякат кылмакчыбыз. Анда эмесе коногубузду тааныштырып өтсөм, Анара Сабыр кызы, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук тобунун баш кадиси. Саламатсызбы, Анар айым? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Келе жаткан ушу майрамыңыз менен, бул да сиздин да майрамыңыз болуп калат, анткени ушу Улуттук банктагы нумизматикалык музейди дагы ошо сиз иштетесиз. Ушуга байланыштуу суроода Улуттук банктын нумизматика музейинин тарыхына токтолсок, бул нумизматикалык музей качан ачылды эле жана кандай максаттарды көздөйт? Чоң рахмат. Мен негизи ойлойм, бул майрам жалпы эле ушу музей сүйүүчүлөрдүн майрамы деп ойлоймун. Анткени музей деген бул бир ажайып бир дүйнөсү кең болгон, сыр камтыган бир өзүнчө бир мындай чоң бир дүнүйө деп ойлойм да. Эми Улуттук банктык музейине токтоло кетсек, алгачкы музейдин башаты болуп бул 1998-жылы түптөлгөн нумизматикалык көргөзмө болуп саналат. Ошо улуттук валютабыздын 5 жылдык мааракесине арналып ушундай бир көргөзмө уюштурулган. Алгач бул көргөзмөбүз бир кичинекей гана монеталардын топтомун түзгөн болчу. Анан кыска мөөнөттүн ичинде эле ошо өзүбүздүн жарандарыбыз белек катары алып келген, андан сырткары чет мамлекеттен келген ошо монеталардын топтому же кагаз банкнот, акча банкнотторубуздан, анан жана ошо туш тараптан келип эле кыска мөөнөттүн ичинде бул көргөзмөбүз абдан бир чоң көргөзмөгө айланды дагы. Ошо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк башкармасынын чечими менен нумизматикалык музей болуп түзүлгөн болчу. Эми нумизматикалык музейибиздин эң негизги максаты болуп бул Кыргыз Республикасынын нумизматикалык мурасын топтоо, сактоо, көргөзүү, системага салуу жана ошо маалымдоо, улуттук валютанын жаралуусун, калыптануусун, анан өнүгүү тарыхы жөнүндө документтерди жана маалыматтарды жалпы коомчулукка жеткизип көрсөтүү, баяндоо ошол негизги максаты болуп саналат. Рахмат. Мына баарыбыз жогоруда айтылгандай 18 майда жыл сайын эл аралык музейлер күнү белгиленет. Бул майрамга карата нумизматикалык музейде кандай иш-чаралар каралган? 18 май күн деп атайын ошо Москва менен Ленинград шаарындагы бир чоң жыйналыш болгон экен. Ошол кезде 1977-жылы ошол нумизматикалык негизи музей күнүн белгилөө деген бир чоң иш-чара башталган экен. Биз дагы ошо Улуттук банк болгонубуз менен музейибиз бар. Биз да ошол жалпы эл аралык масштабта өткөрүлүп аткан иш-чарадан артта калбай бир кадамды чогуу басалы деген иш-аракет менен учурунда биз дагы өткөрө баштаганбыз. Эми бул майрамдын негизги максаты бул эмне? Тарыхка көңүл буруу. Сейрек кездешүүчү экспонаттарга кызыгууну койготуу.
Анан ошол ар кандай элдердин жашоосу, ошол экономикасы биздин учурда биз ошол музей жөнүндө, нумизматикалык музей жөнүндө айтып кетсек, ошол кандай акча бирдигинин эволюциясы кандай болгон, ошо бүгүнкү күnkү улуттук валютабызга кандай кадам жасаганбыз, ошо эң алгачкы биздин доорго чейинки 4-кылымдан табылган монетадан баштап бүгүнкү 5-сериядагы улуттук валютабызга чейинки басып өткөн жолу кандай болгон, ушул тууралуу баарына билим берүү, кызыгуусун арттыруу жана ошол баардыгына мындай жалпы маалымат берүү деген максатты көздөйт да бул дагычы, бул майрам. Анан музей бул эстетикалык сезимди, юмор же болбосо дагы акылдын ошол стимулдаштыруу үчүн келечекке ошо өткөн муундардын тирилтип алып келип берген бизге бир чоң мурасы деп эсептелинет да. Анан улуттук банкыбыздагы ошол эртең 16 майда буюрса өз иш чарасын өткөргөнү турат. Бул иш чарабыз ачык эшик күнү деп аталат. Анан учурдан пайдаланып биз мурдан алдын ала дагы баарына маалымдоо бердик элек. Ошол дагы бир жолу баарыңыздарды эртең 16 майда саат 9-дан кечки саат 5-ке чейин Улуттук банктын нумизматикалык музейине ошо өткөрүлүп аткан ачык эшик күнүнө келип кетиңиздер демекчимин. Кирүү акысыз болгону эле баягы өздүктүн тастыктаган документти алып көрсөтүп эле анан биздин кызматкерлерибиз силерди ошо музейге алып келет бияка. Биз бияктан ошо кененирээк баардык ошо экспонаттарды көрөбүз. Мен айтып берем. Өз баягы 100 жолу уккандан көрө 1 жолу көр деген сөз бар эмеспи? Ошо сыңарындай эле келип баарыңыздар өзүңүздөр көрүп кетсеңиздер болот. Бул ошо жылына ушул эл аралык музей күнүнө өткөрүлө турган ушундай бир чоң иш чарабыз эртең буюрса өткөрүлгөнү турат. Демек эртең 16 майда ачык эшик күнү болуп, анан каалагандар ким кааласа келип экскурсия өтсө болот экен да. Сиз экскурсия кылып бересиз, Албетте, алдын ала жазуулар жүргүзүлүп атат. Студенттер, жеке жарандар, же болбосо баягы Бишкек шаарынын коноктору же көбүн эсе даже баягы тугист деп коебуз го. Ошондо Улуттук банктын музейи да катталган. Ошо чет элден келген туристтер, жарандар, коноктор дагы келип бизге музейге келип кетип турушат. ошо Эми эртең аудитория болсо деп айтып кетсеңиз, негизи ошо нумизматикалык музейдин аудиториясы ким? Жаштарбы же эксперттик жамаат десек болобу? Эми Улуттук банктын музейи негизи аудитория тандабайт. Себеби дегенде биз ошо улуттук валютабыздын тарыхын элге жайылтуу максатында өткөрүлүп аткан негизи ишибиз да. Андыктан бизге ошол нумизматикалык баалуулуктар дүйнөсүнө кызыккан адамдардын баары келет, же болбосо дагы баягы алгачкы кадам таштап жана коллекциялык монеталарды чогултам деген болобу, же болбосо көркөм дүйнөсүн байытуу максатында, же болбосо ошол биздин валютабыздын ошо кимдер жайгаштырылган, кимдин элеси, эмне себептен жайгаштырылган деген суроолорго өздөрү жооп табабыз деген кишилердин баары келет да. Эми тактап айтканда баягы алгачкы ошо акча кагазын түшүнө баштаган жаштан баштап 4, 5, 6 жаштан анан 80 плюс деп коебуз, ошо жашка чейинки муундардын баары келет. Топ болуп келишет, кээде бирден келишет, же болбосо мектеп окуучулары класс, студенттер группалары менен келет. Пенсионерлерибиз болсо улуу муундагы адамдар, алардын да өзүнүн топтору бар экен, алар өзүнүн баягы бир катар муундары келет. Башкача айтканда, ким кааласа, ким билүүсүнө баягы зар болсо, же болбосо өздөрүнүн ошо ички байлыгын кеңейтебиз жана ошо нумизматикалык баалуулуктар тууралуу так маалымат, туура маалымат алабыз дегендердин баарына биздин эшигибиз ачык. Андан сырткары айттым, дагы ошо чет мамлекеттегилер дагы көп каттап келип турушат. Экскурсияларыбызды кыргызча, орус, башкача айтканда баягы мамлекеттик тилде өткөрүп берем, же болбосо расмий тилинде өткөрүп берем. Анан эгерде чет мамлекеттиктер келип болуп калса, анда жардамчыларыбыз бар, алар келип жардамдашат, же болбосо баягы келген баардык аудитория ошо өздөрүнүн суроо талабына толук жооп алып анан кетишет. Түшүнүктүү. Рахмат. Анда айтсаңыз, мына күндөн күнгө
нумизматикалык музейди көрөбүз деген деп келген адамдардын кызыгуусу көбөйдүбү, артып баратабы? Негизи канчалык эле ошо эл арасында нумизматикалык музей популярдуу десек болот? Мгм. Эми башка музейлерден артыкчылыгы биздин улуттук нумизматикалык музейибиз бул улуттук банкка караштуу да. Анан улуттук банк өзү режимдик объект болгондуктан бизге мындай эшиктен эле түз эшиктеп кире алышпайт. Анткени алдын ала жазылуу деген болуш керек. Себеби бизде баягы паспорттук контроль деген системабыз бар. Коопсуздук системабыз бар, ошо аркылуу өтүшөт. Ошон үчүн алдын ала жазылыш керек. Ага карабастан кызыгуусу артканын мен баягы улам статистикасынан байкасак болот. Күндөн күнгө, жылдан жылга абдан көбөйүп келатат. Мисал келтире кетсем, эми баягы пандемияга чейинки убакытты албайын, бул кийинки 2 жылды алсак, 2023 жылы 198 экскурсия өткөрүлүп, келүүчүлөрдүн саны 2730 адамды түзгөн. Ал эми өткөн 2024 жылы болсо 114 экскурсия өткөрүлүп, анан бир чоң иш чара өткөргөнбүз. Бул көргөзмө атайын филармонияда өткөрүлгөн. Ошондо жалпы келүүчүлөрдүн саны 3724 адамды түзгөн. Ал эми үстүбүздөгү жылдын мына бүгүнкү 15 майга чейинки аралыкта эле 52 экскурсия өткөрүлүп, келүүчүлөрдүн саны 915 адамды түздү. Жыл жарым жыл деп өтө элек болгону эле бир 4,5 ай өттү. Ошого карабай эле ушунчалык уже 1000ге жакын адам келип койду. Мындан эмне деп айтсак болот? Кызыгуу абдан көп. Себеби дегенде бир эле теманы баягы музейибиз кичинекей болгону менен маалыматты абдан көп камтыйт да. Бир сааттын ичинде анын баарын айтып бүтүүгө Мүмкүн үлгүрбөйбүз. эмес. Анан мен мүмкүн эмес. Анткени мисалы маалыматты улам мен бере берсем эл дагы аны деген баягы түшүнүш керек, кабыл алыш керек, ошону баягы сиңириш керек дегендей, анын баары бир күндө 1 саат өткөрүү мүмкүн эмес экен дагы. Анан эмки темада муну келип айтып бериңизчи, эмкиде келсек тигини айтып бериңизчи деп өздөрү кайра кайра келүүгө абдан ынтызар болуп турушат. Бизде колдонуучудан суроо бар экен. Эко заман Айнура дейт. Биз айылдан мектептен алып барсак болобу балдарды, окуучуларды деп айтат окшойт. Албетте, алып келиңиздер. Менин телефондорум анан беребиз го. Бизде баардык жерде эле расмий сайтыбызда да жайгаштырылган Сайтта бар. нумизматикалык музейдин телефондору ооба. Алдын ала телефон чалып эле биз убакытты болжолдойбуз, күнүн болжолдойбуз дагы. Эшик ачык, сиздерге толук кандуу маалымат берем. Анан экскурсиябыз дагы азыр дагы сүйлөшөбүз го, ал тууралуу абдан кызыктуу өтөт. Буга чейин дагы биздин Эсенбек мырзадан суроо болуп атат. 10.000 сомдук качан чыгат? Азырынча улуттук банк пландай элек. Буга чейин дагы санарипсом качан чыгат деген да суроо берилип кетти эле. Бул учурдан пайдаланып айтылып кетет элем. Ушу санарипсом тууралуу түз эфирибиз эмки жумада, ушул 4-күнү белгиленген. Ушул эмки жумада бере аласыздар да. Азыр биз болсо ушул улуттук банктын нумизматикалык музей тууралуу сөз кылып жатабыз. Жана ушул деги эле нумизматикалык музейдин өзгөчөлүктөрүнө токтолуп кетсеңиз, мисалы үчүн ушул музейден биз эмнени көрө алабыз? Мисалы башка музейде жок нерселерди. Эми эң алгачкы эле музейден биз Кыргызстан аймагында, анын ичинде ошо улуу жүүбек жолу мезгилиндеги монеталардын табылгаларын көрсөк болот да. Башкача айтканда, Кыргызстан аймагында Токмок шаарынын тегереги болуп калабы, же Ош шаарыбыздын аймагында болуп калабы, же ошо Кыргызстан аймагында табылган монеталар, бул уникалдуу монеталар топтому, ошонун баарын жерден көрсөк болот. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол 1995 жылдан баштап улуттук банк тарабынан чыгарылып келген коллекциялык нумизматикалык баалуулуктар. Бул алтын монеталары, күмүш монеталары жана башка ошол монеталарыбыздын топтому. Андан сырткары дагы баалуу эмес металлдардан чыгарылган монеталарыбыз бар. Баардыгы ушул биздин музейде көрсөтүлүп турат. Себеби дегенде саттыкта 1/3 гана бар болсо керек, калганын баары суроо талап бийик болгондуктан баары сатылып кеткен. Андан сырткары биз ушу улуттук валютабыздын өнүгүү тарыхы,
Анын ичинде банкноттор жана монеталар басып өткөн жолу, канча чыгарылыш болгон, монеталарыбыздын кандай түрлөрү бар, ошол жөнүндө дагы маалымат берилет. Жана андан сырткары ошо монета менен банкнотторду кандай жасап чыгарылат, технологиясы кандай. Ошо биз ошо буласынан баштап биз колго ала турган банкнотко чейин кандай баягы производственный процесс деп коебуз, ошол кандай баскычтарды өтөт, ошонун баары ушул жерден көрсө болот. Андан сырткары ошо сом Кыргызстандын жүзү деген биздин компаниябыз бар. Ошол жерде улуттук валютабызга кандай ар мамиле жасоо керек, улуттук валютабыз дегендеги эмне, бул эмнени билдирет, бул жөн эле төлөм каражатпы же дагы бир Маалымат компаниясы башка бир маалымат камтыйт, анын баары ушул жерде айтылат. Андан сырткары ошо улуттук банк тарабынан чыгарылып турган өлчөнгөн алтын куймалар, бул инвестициялык инструмент катары улуттук банк 2015 жылдан баштап чыгарылат. Аны дагы өз көздөрү менен көрүп, кандай өлчөмдөгү алтындан куйулган өлчөмдүү слиткаларыбыз бар, ал тууралуу маалымат алышат. Баягы колдоруна кармашпаса жок дегенде жакын туруп көрүшөт да, алардын кандай түрлөрү бар. Андан сырткары дагы ошо чет мамлекеттерде учурда кандай монеталары колдонулган, кандай банкноттору бар, ошо тууралуу дагы бизде кененирээк маалымат жайгаштырылган. Демек Андан уникалдуу сырткары маалымат көп эле экен да, биздин нумизматикалык абдан көп, абдан көп. Ошон үчүн айтпаймынбы, бир сааттын ичинде айтып кетем. Баарын айтып бүтүү, айтып бериш да мүмкүн эмес. Андан көрсөтүп сырткары бериш. биз ошо нумизматикага гана баалуулуктар менен чектелбестен, биз ошо баарынан маалым болсо керек, биз ошо финансылык сабаттуулук тууралуу дагы биз мындай маалымат беребиз, алгачкы маалыматтарды беребиз. Себеби учурдан баарыбыз билебиз, бул финансылык сабаттуулук, финансылык коопсуздук маселелери абдан курчтуруп турган кез. Бул тууралуу дагы биз ошол улуттук банкыбыздын атайын окуу порталы бар, Финсабат деген, ал тууралуу маалымат беребиз дагы. Бир гана ошо нумизматикалык баалыктар менен чектелбейбиз. Уникалдуулугу Түшүнүктүү. ушул деп Сиз айтып кеттиңиз да, ушу жаштар менен көп иштейсиз, көп эле экскурсияларды өткөрүп жүрөсүз. Сиздин баалашыңызча кандай баалайсыз ушу жаштардын азыркы кезде улуттук валютага болгон мамилесин, тарыхка болгон, сомго болгон статусуна карата мамилесин? Негизинен биздин ошо өткөрүлүп аткан экскурсияларыбыздын эң бир өзгөчөлүгү деп мен баалап айта алам, бул биз лекция түрүндө өткөрбөйбүз. Эми көбүн музейлерге барсак, баягы топтоп алып эле лекция кылып мындай айтып эле берип өтүп кетишет го, биз баарыбыз эле көрүп жүрөбүз го. Бизде мындай эркин түрүндө өтөт. Бул кандайча? Биз сүйлөшөбүз, пикир алмашабыз, суроо жооп болот. Анан бул эмнеликтен ушундай форматта өткөрө баштагам себеби, эми кээ бир балдар бир жагынан билими тереңирээк, бир жагынан болсо баягы үстүртөдөн. Анан мен бир эки суроо берсем эле балдарга эмне жөнүндө айтып берсем кызыктуураак болот деп, ошол баягы тез эле баягы чечим келет да, себеби балдардын деңгээлин билесиң да, кээ бирлери мүмкүн инвестиция жөнүндө уккусу келет, кээ бирөөлөрү ошо тарыхый маалымат, кээ бирлери болсо ушул учурда жүгүртүүдө жүргөн банкнотторубуз кандай, ал тууралуу маалымат алгылары келет. Анан эң мындай сүйүндүргөн, кубандырган нерсе улуттук валютабызга болгон мамилелерин ушул жерден өздөрү айтып беришет. Эмнеге акча топтошот? Кээ бир учурларда ошо ата энелердин айтпаган сырларын бияктан келип айтып беришет. Ошо баягы бала деген бала кыялдыгы менен ушунчалык өздөрү баягы кеңен алышат да. Анан баарыбыз билебиз да, азыркы учурдагы баягы жаңы муундагы балдар, аларга лекция окусаң, алар бир 5 мүнөт окушат, анан тажай башташат. Биз бияка аларды алып келүү максаты эмне? Билим берүү, ошо билген маалыматын кеңейтүү, анан дагы башка мындай тереңирээк бир багытта болсо дагы ошо маалымат, билим берүү максатта бияка келип атышат алар дагы. Анан келгенде эле сурайм, силер Демек эмнеге окуучулар келдиңер, кандай каяка гана суроо келдиңер деп. бербесе, суроолорун жоопсуз калтырбайт экенсиз. Жок, кайра мен аларга суроо жооп берем да. Мен аларга суроо берсем, алар тим эле колдорун жанагы бүт баары тегиз, көбүн эсе ошо 4-класска чейинки балдар тегим эле баары жанталашып колдорун көтөрүшүп, баары бири-бирине ызы чуу, чуруу чуу болуп жооп беришет да. Бул кубандырат, анткени балдар дагы өзүн кандай эркин алып жүргөндүгүн көрсөтүшөт. Андан сырткары ошо менин суроолорума жооп берген балдардын баары баягы куру кол кетпейт. Баарына кичинекей да болсо бир белек берем, ошону
сүйүнгөн боюнча алып кетишет. Андан сырткары дагы баягы таттуу белегибиз бар. Мектеп окуучулары, студенттерге да түштөн кийин келип калышат, же баягы ач болуп калган кездери болот. Кээде таң атпай келген учурлары болот, еще баягы жакшы ойгон элек. Анан бир эки момпосиден ооздоруна салып алып анан сүйлөшсөк, анда көңүл башкача болот, шарт башкача болот, и өздөрүн да башкача алып жүрүшөт. Ошондуктан биздин Демек, ушундай бир бул экскурсияга жеңил келген форматта окуучулар өтөт да. билимди кабыл алат экен деп ишенебиз, ошондой көп билим менен кетишет экен да. Анан кийинки мындай дагы суроом бар да. Негизи эле башка борбордук банктардын дагы ушундай нумизматикалык музейлери бар болуш керек. Эгер ошону биздин нумизматикалык музейди башка өлкөлөр менен салыштыра турган болсок, кандай айырмачылыктар бар? Эми биздин учурда биздин нумизматикалык музейибиз чакан, эки кичинекей бөлмөдө жайгашкан. Бирок ошо жана айтып кеттим го, ага карабастан биздики ушунчалык маалымат көп, маалымат кенен. Анан жетише албайбыз. 5 сааттын ичинде баарын айтып кетип жетишибиз эмес. Анткени биз ушул берилген аянтыбызды максималдуу түрдө бүт жайгаштырганбыз дагы. Баягы ыңгайлуу да болуш керек, көзгө көрүнүш керек. Андан сырткары ошо угууга да мындай бир мүмкүнчүлүк болуш керек да. Көрүп, билип, угуп, колуна кармап дегендей. Анан колуна кармаганда мынакей моундай бир экспонаттарыбыз бар. Муну дагы колдоруна кармап көрүп сурашат, бул деген эмне деп. Бул эмне экенин билгиңер келсе, эртең баарыңыздарды күтөм. Ушундай бир Жакшы. нерселер болот да. Анан өзгөчөлүгү эмнеде деп айта салам. Жанагы биз ар кандай форматта өткөрүүбүз менен өзгөчөлүгү ошондо деп ойлойм. Андан сырткары бизде мына жакынкы аралыкта баары эле билет болуш керек, угатышат болуш керек. Жаңы имаратка көчө турган болуп атабыз. Ал жерде музейибиздин аянты да көбүрөөк болот, чоңураак болот, кеңирээк болот. Анан ал жерде дагы Кызыктуураак. кызык да. Эми аянт чоңураак болсо, экспонаттар да көбүрөөк болот, жаңылтылат, баягы жаңыланып турат. Жаңы заманбап кандайдыр бир технологиялар колдонуп турат. Анан учурдагы деле биздин музейибиз башка музейлерден эч бир кем деп айта албайм. Анткени чет мамлекеттен келген дагы конокторубуздун баары келип, силердин музейиңер ушунчалык уникалдуу дегенде, эми өзүңүз деле ойлоп көрүңүз, тим эле балга, оозуңа бал салгандай эле сүйүнүп, кудуңдап туруп калабыз. Анткени чет мамлекеттегилердин дагы мындай баалоосу абдан бийик. Андан сырткары биз ошо валютабыздын жана ар бир банкнотубузда жайгаштырылган инсандарыбыз тууралуу баяндап айта баштасак, анда баягы мындай аягында бүттү, убакыт бүттү, кете бериңиздер, эми кийинки жолугушабыз дегенде да кетпей турушат да, дагы бирдеңке айтып бериңизчи депчи. Анан өзгөчө дагы бир 200 сомдук банкнотабыз Алпыл Осмоновдун элеси жайгаштырылган, арткы бетинде 4 сапыры бар. Ошо 4 сапырды ким мага жатка айтып берет, ага өзүнчө бир белек бар десем, эми бир группадан бирөө экөө айтып берет. Эми жалпы жоондан баары айтат деп айта албайм, бирок ошо дагы бирөө айтканда да абдан кубанып калам. Себеби дегенде бул дагы биздин ошо кыргыз инсандарыбызга болгон таазими, ошолордун эмгеги жерге калбай, ошолордун баягы эмгектерине таазим этип, анан өзүнчө бир концепциябыз менен жайгаштырылган, ал тууралуу дагы маалымат берилип турат. Эми буюрса, жаңы имаратка кирсек, ал жерде дагы көптөгөн жаңылыктар, көптөгөн баягы күтүүлөр күтүп турат деп ойлойм. Биздин дагы азыр кыргыз тилдүү эфирибиз аябай узарып кетти окшойт, маалымат көп, бирок убактыбыз тартылуу, анда биз өзүбүздүн түз эфирди, маекти расмий тилде улантсак. Мы приветствуем всех наших подписчиков, которые присоединились на наш прямой эфир. Наша тема сегодня — Международный день музеев и экскурс в нумизматический музей Нацбанка. И с нами в эфире Анара Сабыркызы, главный специалист группы финансовой грамотности Нацбанка. Здравствуйте, Анара Сабыровна. Добрый день, уважаемые слушатели. И первый вопрос. Не все, наверное, знают, что у Нацбанка есть свой нумизматический музей. Расскажите, когда он был создан и какие цели он решает? Конечно, для всех как бы Центральный банк, Национальный банк и вдруг нумизматический музей, для многих это как бы открытие.
Тем не менее, в Национальном банке есть нумизматический музей, он существует с 1998 года. Мгм. Изначально наш музей был представлен в виде комплекса, который был посвящен пятилетию введения национальной валюты. И со временем коллекция музея очень быстро пополнилась, и было принято решение в конце 1998 года преобразовать его в музей. И цель музея заключается в том, чтобы собрать уникальную коллекцию, которая рассказывает нам об первых исторических банкнотах и монетах, которые были в обиходе, которые были в обороте на территории Кыргызской республики, и эволюции денег до сегодняшнего дня. То есть не просто собрать, систематизировать и держать их здесь. Наша цель это все разъяснить, показать, объяснить, дать информацию населению Кыргызстана, гостям Кыргызстана. Ну и в первую очередь, конечно, это для наших маленьких посетителей, это школьники, младшие классы, средние классы, ну и для студентов соответственно. Мгм. А ежегодно 18 мая во всем мире празднуется День Международного музея. И нумизматический музей, как он будет отмечать этот день? Мы тоже присоединились к такому движению. В 1977 году было принято такое решение о создании именно Дня музеев, Международного дня музеев, который везде отмечается 18 мая. Мгм. Мы не остаемся в стороне, мы вместе со всеми в ногу со временем тоже проводим уже несколько лет подряд, присоединились к этому движению и проводим День открытых дверей. Мгм. Ежегодно в канун, либо в день 18 мая мы проводим День открытых дверей. И хочу воспользоваться таким уникальным случаем и пригласить всех желающих, гостей, жителей Кыргызстана, города Бишкек, студентов, школьников, родителей, друзей прийти и посетить наш музей, который, в принципе, принимает ежедневно посетителей, но этот день знаменателен тем, что именно здесь дается максимум информации. Всех посетителей ждут сюрпризы, призы, потому что отличительная особенность, мы здесь проводим викторины. Мгм. Формат нашей встречи проходит свободно, то есть это не лекции, это не какие-то там монотонное что-то типа такое, да, потому что аудитория у нас разнообразная, и хочется, чтобы каждый из них получил свою долю информации. Вот, поэтому всех приглашаю вас. Завтра мы принимаем с 9 утра до 5 вечера. Двери для вас открыты. Единственная просьба, что взрослое поколение, старшие, они должны иметь с собой паспорт, потому что вы все прекрасно Мгм. знаете, что Национальный банк является режимным объектом. Мгм. А, а кто все-таки чаще всего целевая аудитория нумизматического музея? Это больше все-таки молодежь или экспертное сообщество? Но, знаете, Национальный банк не выбирает аудиторию. Наша задача – это дать больше слоям населения, большему количеству людей информацию о национальной валюте, об ее этапах становления, об исторических находках, которые у нас имеются в музее. И поэтому к нам приходят те, кто интересуется миром нумизматики, кто хочет познать азы финансовой грамотности, потому что Мгм. исключительная у нас особенность, мы еще даем азы финансовой грамотности. У нас есть обучающий портал, если вы все знаете, да, который Мгм. называется Финсабат. Вот, мы даем основы. То есть, что такое финансовая грамотность, что такое свой бюджет, что такое активный доход, пассивный доход, да, каким образом можно инвестировать свои средства, куда можно инвестировать. То есть, а, аудитория у нас очень разнообразная. Это вот начиная с того возраста, когда появляются первые свои копилки, первые свои сбережения, это 4-5 лет, и наивысшая, наверное, возрастная категория – это 80+. Кроме того, к нам приходят те, кто хочет обогатить свой внутренний мир. К нам приходят не просто студенты-экономисты, либо там финансисты, к нам приходят и медики, к нам приходят и Мгм. аграрники, к нам приходят Мгм. айтишники. То есть здесь информация представлена таким образом, что каждый найдет полезную для себя информацию, независимо от в каком направлении он учится, либо какой профессией он владеет. Поэтому аудитория у нас очень обширная.
Мгм. А с каждым годом растет ли число желающих посетить нумизматический музей? Какова Это популярность музея? Это очень интересный вопрос. Почему? Потому что, как я говорю, к нам, кроме того, что я их перечислила, которые к нам приходит и очень Мгм. много еще иностранцев. Это туристы, это одиночки, это групповые. То есть Мгм. мы зафиксированы в ТУГИС, есть наши координаты там, и там, кто, ну, обычно, кто приходит, они же сразу обращаются, чтобы получить такую обширную информацию, куда можно пойти посетить, прийти. То есть у нас экскурсии проводятся на русском языке, на кыргызском языке, на английском языке, да, то есть для всей аудитории тут вход всегда, пожалуйста. И если уже говорить на языке статистики, то могу привести такой пример. Ну, не считая пандемийный и допандемийный период, если последние 2 года взять, то в 2023 году было проведено 198 экскурсий, и количество посетителей составило 2730 человек. М. А в 2024 году, то бишь в прошлом году, мы провели 114 экскурсий и одну выездную выставку. Общее количество посетителей составило 3724 человека. И если говорить о текущем годе, то начиная вот с января по 15 мая мы провели уже 52 экскурсии, и количество человек составило 915, то есть уже ближе границы 1000 человек, да, и это только вот за 4,5 месяца. Поэтому количество интересующих людей не Достаточно просто популярный музей, да? ценностями, Растет. да, вот, Мгм. которые хотят именно, интересуют мир нумизматики, да, открыть для себя что-то новое, потому что формат экскурсии, как я уже сказала, очень интересен. Давайте поговорим об особенностях нумизматического музея. Что можно там увидеть такого, чего не встретишь в других музеях Кыргызстана? Ну, первое, это, наверное, уникальные исторические находки, Мгм. монеты, экспозиция старинных монет, банкнот, которые, возможно, есть и в других музеях, но такого количества, наверное, нету. Это первые монеты, датируемые IV веком до нашей эры, и последними банкнотами Советского Союза, да, которыми мы пользовались до 93 года. Это первое. Второе – это эволюция нашей уже современной национальной валюты. То есть с первых банкнот, которые были введены в обращение с 10 мая 1993 года, эскизные работы, какие могли бы быть они, которые были, информация была засекречена, уже рассекречена, какие применяются технологии, какие производственные этапы проходит хлопок, из которого изготавливается наша Мгм. национальная бумага, да, до состояния тех банкнот, которые мы держим сегодня в руках. Кроме этого, у нас есть такая компания «СОМ. Лицо Кыргызстана». Это мы рассказываем здесь о том, что такое национальная валюта, для чего она вообще, что она из себя представляет, и каким мы должны, каково должно быть отношение наше, как граждан, потребителей, да, чтобы мы могли больше ими пользоваться. Я обычно задаю школьникам, начиная вот с 4 класса, с 3, да, говорю, какой вклад может быть ваш в экономику сегодня, будучи школьниками либо студентами, знаете, радует то, что они так на долю секунды все молчат, все видно, как они, у них там происходит Думают. штормовой, мозговой шторм, да, как мы же школьники, мы же просто, ну как, какой мы можем внести вклад, да, и когда мы вот обсуждая вот это все, я их подвожу к тому, что, оказывается, только бережное отношение, это может быть личный вклад каждого из нас вот в экономику Кыргызстана, тогда они получат, ну, как скажем, в их глазах искрится вот это вот, знаете, блеск в глазах, они, оказывается, тоже вносят какую-то лепту для того, чтобы экономика Кыргызстана не просто там была устойчива, но она крепла и росла. То есть вот такие моменты мы здесь это тоже обсуждаем. Почему? Потому что экскурсии у нас проводятся в формате общения. Это не лекции. Мы здесь беседуем, спорим, обсуждаем. Естественно, те, которые правильно отвечают на мои вопросы, они всегда выходят с подарками. Это, вот, представьте, как круто, да? Мало того, что ты пришел, получил какую-то информацию, ты еще получил подарок, а еще получаешь сладкое угощение. Это же вообще супер и круто. И Мгм. еще уникальность тем, что у нас в музее представлены
золотые мерные слитки, которые выпускает Национальный банк с 2015 года в Мгм. качестве инвестиционного инструмента. Кроме этого, у нас есть еще коллекция монет, банкнот стран ближнего и дальнего зарубежья. Это тоже для расширения кругозора наших посетителей. То есть вы, как вы понимаете, да, то, что можно увидеть, услышать, обсудить, поспорить, здесь у нас площадка только так разгорается. И, конечно, в течение часа, ну, примерно час для вот старшеклассников и студентов отводится для того, чтобы они Мгм. могли посетить. Этого времени недостаточно, и Не, они каждый раз записываются на последующие посещения, чтобы глубже узнать о тех же инструментах инвестиций, либо о основах финансовой грамотности, о том, как можно вести свой бюджет, что такое финансовая подушка безопасности, что такое активный и пассивный доход. То есть мы, они каждым разом, их интерес растет, поэтому, ну, это, конечно, очень радует, потому что заинтересованная молодежь — это все-таки та молодежь, которая будет в последующем, наверное, строить жизнь Кыргызстана в целом. продолжая тему экскурсий, на ваш взгляд, как молодежь относится к статусу национальной валюты, к истории СОМа? Вот как раз-таки этот вопрос переплетается с предыдущим моим ответом. Они, когда уже скажем так, акцентируешь их внимание на ряд наших банкнот и говоришь, что это не просто банкноты, да, сами по себе как платежное Мгм. средство, а это художественное произведение, потому что его тоже Мгм. создают художники, Мгм. что в каждой банкноте, в каждой монете, которую выпускает Национальный банк, заложена философия кыргызского народа, история кыргызского народа, его быт, его исторические архитектурные комплексы, они смотрят уже другим взглядом и говорят, да, оказывается, наши банкноты самые красивые, они уникальные, а мы-то, говорит, Мгм. почему-то об этом не задумывались. И когда ты понимаешь, что они уже смотрят под другим углом, когда блеск в глазах и зрачки расширяются от того, что они, оказывается, не понимали сути, что они принимали это как просто денежные средства, но не понимали суть нашей национальной валюты, я тогда понимаю, да, проделанная работа в течение Экскурсия часа удалась, была, да? Вы, да, была не попросту понятно. потраченное время. А если поговорить, ну, наверное, такие нумизматические музеи есть и в других центральных банках. Если сравнивать, да, нумизматические музеи зарубежных стран, какие отличия вы видите? Но, знаете, каждый музей, наверное, по-своему уникален. Сравнивать тот или иной музей, это, наверное, будет не совсем корректно, потому что, конечно, каждый музей старается выстроить свою работу так, чтобы было доступно, понятно, привлекательно. И тем не менее, я бы хотела отметить особенность нашего музея тем, что несмотря на то, что вот кто были у нас в музее, кто завтра придут в наш музей, э, увидят две такие небольшие помещения, да, но тем не менее здесь информации столько, как я ранее сказала, в течение часа мы все обсудить, обговорить никак не можем. Здесь они могут прийти посмотреть, потрогать, да, вот элементарно, вот я показываю, да, вот что это такое, да, они спрашивают, что это такое, я их в этом показываю как в спрессованном виде, так и в рассыпчатом виде, да, и вот когда им это объясняешь, они держат в руках, и это все видят, это, конечно, в этом уникальность, потому что не во всех музеях можно что-то потрогать. Вот. И, кстати, кто хочет узнать, что это такое, жду всех завтра к себе в гости в музей Национального банка. Итак, Мне кажется, вам особо уже удалось заинтересовать наших зрителей. особо радует, когда приезжают иностранные зарубежные гости, будь это как бы официальные, пусть это хоть в качестве туристов, они придя и побыв, посмотрев, услышав о ценностях, об экспозициях Национального банка, они отмечают его уникальность. И это, думаю, что это наивысшая оценка, которая дается не именно нашими, да, гражданами Кыргызстана, а иностранцами, зарубежными, пусть это хоть Россия, Польша, либо вот Казахстан, приезжают с других постсоветских республик. Это, думаю, наивысшая оценка того, как они это все представляют. Потому что, конечно, каждому посетителю мы стараемся уделить внимание, со всеми поговорить, ответить на все вопросы. И всегда рады
всем нашим гостям, посетителям. Ну, наверное, все слышали, что в скором времени мы переезжаем в новое здание, и думаю, тогда музей, площадь музея будет более расширена, появятся какие-то дополнительные экспозиции, экспонаты, будут возможность их чаще обновлять, но самое все интересное ждет нас впереди. Анара Сабыровна, мы вас благодарим за то, что вы поделились интересной информацией. А наших подписчиков мы призываем принять активное участие в мероприятии, в завтрашнее мероприятие нумизматического музея. Ну, спасибо всем большое за внимание. Всего доброго. Буду рада каждому нашему гостю. Спасибо.